Илим алуу ийне менен казган кудук, кудуктун суусу болот эң бир тунук. Дал ошондой тунук билим алуу үчүн адамга керек болот туруктуулук. Имамчылык пайгамбардан калган укук, укуктун орду болот абдан бийик. Дал ошондой бийик орун алуу үчүн имамга керек болот такыбачылык. Ушундай эрсаптар менен бул китеп башталган. Урматтуу жамаат, өткөндө бир сабагымда баягы имам жаназа окуганда бир эле жаназа намазын окуп койсо, ошо жаназа окуган үчүн, башка гусул, даарат, кепин, себин кылбаган үчүн ошол алган болбойт, берген болбойт деген маселени айттык эле. Ошол аябай талкуу болуп кетип, эмне бул молдо имамдарга эчтеке бербегиле дейби, артисттерге бересиңер го тиги бул деп аябай талкуу болуп кетти. Ошол маселе. Жок, урматтуу жамаат. Нике кыйганда бериңиз. Дем салганда бериңиз. Кепин быткан үчүн бериңиз. Усул кылган үчүн бериңиз. Ошол жерге барып, башынан аяга чейин вакыт өткөзгөн үчүн бериңиз. Имамдарга, ырчылардан, керек болсо башкалардан көп бериңиз. Эл ошол имамды бакканга акылуу жана милдеттүү. Мамлекет айлык бербесе, муфтият айлык бербесе, эл багат да имамды, молдону. Садака деп бериңиз, жардам деп бериңиз, башка деп бериңиз. Бул жерде шарият, бул шарият. Бир эле жеринде абайлаш керек деген маселени айттым. Ал түшүнүксүз болуп калбаш керек. Ал эмне? Ошол даяр жаназа келип калса бир жерде, Аллаху акбар дедиңиз, намаз окудуңуз, алып кетти. Ошол жерде эми имамдын алкымы таза болуш керек, намаз кабыл болуш үчүн. Ошо болбой турган жерлери бар. Калган 99% болот башка жерлерде. Деген маселени айткан элем. Ош бүгүнкү сабагыбыз такбири тахрима. Бул намаздан мурда баягы Аллаху акбар деп кулак какканда айтыла турган тахрима деп мына ушул эмени айтабыз. Мына Аллаху акбар деп кулак какабыз го намазда. Мына ошону такбири тахрима дейт. Тахрима деген сөз кебир нерселерди намаздын ичинде өзүнө тыюу салуу, арам кылуу деген мааниде. Намаздын сырткары сиз сүйлөй аласыз, жей аласыз, отура аласыз, күлө аласыз, уктай аласыз, бир нерсе иче аласыз, Бирок Аллаху акбар деп кулак кагышыңыз, тахрима деп ушул кулак каккандан Аллаху акбар дегенден кийин эми жей албайсыз, иче албайсыз, баса албайсыз, уктай албайсыз, жанагы нерселерге тыюу салдыңыз. Намаздын ичинде ар бир жеринде өзүнө окула турган нерселери бар. Ошолорго буйрулуп калдыңыз. Кулак каккандан кийинки дуа, Фатиха, зам сүрө, сежде, рүкү. Намаздын ичидеги жашоодо сырттагы кээ бир нерселерге тыюу салуу ошол Аллаху акбар деген тахримадан келип чыгат. Эми ошол такбири тахриманы кайсыл убакта айтуу керек? Колду киндиктин астына байлаганга чейинби же андан кийинби дейт. Бул тууралуу 3 түрлүү айтылган. Караңыздар, эми көпчүлүк адамдар намаз окуганды билет. Кулак какканда Аллаху акбар дейт экенин билет. Бирок онун дагы айта турган жери бар. Кандай учурда айтыш керек, кантип айтпаш керек, кантип айтса болбой калат, кантип айтса макрух болуп калат. Караңыздар маселени. Бир эле кулак какканда Аллаху акбар дегенде 3 түрлүү маселе бар дейт. Биринчиси, колун кулакка чейин көтөрүп, анан Аллаху акбар деп айта баштап, бүткөн соң дароо колду байлоо. Караңыздар. Колду биринчи кулакка чейин көтөрөт экен. Аллаху акбар айтып бүтүп, анан колду барып киндиктин астына байлайт экен. Бир сүрөттөлүшү. Экинчиси, колду көтөрүү менен такбир бирдей башталып, бирдей бүтүүсү. Мындайча айтканда, кол өз жайынан көтөрүлө баштаганда, Аллаху деп айта баштап, кол кулакка чейин көтөрүлүп, кайра түшүп, киндиктин астына жеткенге чейин акбар деп айтуу. Бул маселе, караңыздар. Кол көтөрүлө баштаганда тил дагы кыймыл аракетти башташ керек. Кол мындай турат да кулакка карда,
Allahu akbar. Kolдун hareketi, tildin hareketi birde baştalып, birde büttü. Kayra kaytalayım. Allahu akbar. Түшүнүктүүбү? Ana ушундай дагы экинчи түр экен. Үчүнчүсү, биринчи такбирди айта баштап, анан колду көтөрүп, аяк жагын бирдей бүтүрүү. Экинчиси, биринчи такбирди айта баштайт экен, колду көтөрбөй эле. Анан аяк жагын бирдей бүтүрөт экен. Allahu akbar. Мына ушундай айтса да болот экен. Үч түрлүү кулак какканда эле маселе жаралды. Айтылган үчөөсүнөн биринчи жана экинчисине амал кылуу абзел. Үчүнчүсүнө амал кылуу жайыз, бирок көбүнчө амал кылынбайт. Караңыздар. Биринчи жана экинчисине кылуу абзелдерге экен. Биринчиси кандай эле? Биринчи колду көтөрүп туруп, Аллаху акбар деп түшүрө калуу. Экинчиси кандай эле? Кол менен тил бирдей бүтүрүү. Үчүнчүсү кандай эле? Биринчи такбирди айта баштап, анан колду көтөрүп, кулакка чейин. Анан аягын бирдей бүтүрүү. Караңыздар. Имам колун көтөрүп, кайра түшүрүп, киндиктин астына кол коюп жатканда Аллаху акбар дегенден Аллаху деген сөзүн айтып, акбарды кол байлагандан кийин айтсак кандай болот деген суроо. Бир имам туруптур дагы, караңыздар. Колун көтөрүптүр. Кулакка чейин жеткенде он чыккан жок. Аллаху акбарды айта элек. Түшүрүптүр. Киндиктин астына жетерди Аллаху койгондон кийин акбар дептир. Мына ушунтсе болобу дейт. Намаз эсепке алынат. Бирок такбирди кол байлаганга чейин кечиктирүү туура эмес жана макрух. Мына ушундай кылуу макрух болот. Себеби кол байлагандан кийинки учур сана айтуунун учуру, такбирдин учуру эмес. Бул амал макрух болуп калды. Дагы бир зыяны бар, минус жери. Мындай абалда дагы бир чоң кемчилик болуусу мүмкүн. Кимдир бирөө имамдын колун көтөрүп, кайра түшүрүп жатканын көрүп, имамдан мурун такбир айтып алса, анын ыктасы да, намазы да болбойт. Камат айтылды. Мен имамчылыкка чыктым. Карап турушат качан кулак кагат деп. Мен кол көтөрдүм. Мындай кылдым. Аллаху акбар дей элекмин. Колду мындай кылуу менен намаз башталбайт. Аллаху акбар деген менен башталат да. Мен колумду мындай көтөрүп, кайра алып барып, колум жетерде Аллаху акбар деп коюп койдум да. Мына ушул учурда артта бирөө жарым карады, колду көтөрүп атат. Аллаху акбар деп ал намазына кирип кетти. Арттагы адам. Имам андан кийин Аллаху акбар деп атат. Эми ал намазга илешкен да жок, кирген да жок, ал намаз болбойт. Мына ушундай кемчилик болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан имам эң жакшысы, ушул айтылган 4 түрүнүн эң жакшысы, кулак какканда кыймыл аракет менен тил бирдей жүрүш керек. Колду көтөрө баштаганда Аллаху акбар, тил менен кол бирдей бүткөн эң жакшы. Кээ бир имамдар бар, мына кийинкиси келет. Такбират, интикалат деген эмне? Рүкү саждага жыгылып тургандагы такбирлер кандай айтылат? Бул такбирлер такбират, интикалат деп айтылат. Эми рүкүгө барганда, турганда, сеждеге барганда, отурганда, кайра сеждеге барганда Аллаху акбар, сами Аллаху лиман хамида дейбиз го. Мына ушуларды такбират, интикалат деп коет. Интикал деп мына жерден мына жака көчүүнү айтат. Интикали гаш деп коет го. Бир айылдыктар экинчи айылга барып, ошол жактан кыдырып дават кылышат. Интикали. Мына ушундан алынган сөз. Мындайча айтканда, тик турган абалдан рүкүдөгү абалга көчүү. Мына ушул көчүп аткан учурда Аллаху акбар деп айтууну такбир интикали деп коет. Интикалат деп коет. Мына ушул такбирди кантип айтыш керек, качан айтыш керек? Мындайча айтканда, бир абалдан экинчи абалга алмашуу убагында айтылуучу такбирлер такбир интикалия деп айтылат. Эми аларды айтуунун тартиби кандай?
Zam Сүрөнүн акыркы аятын окуп болгон соң бир аз токтолуп, колду байлаган жеринден бошотуп, башты эңкейте баштаганда Аллаху деп айта баштоо. Кол барып тизеге жеткенде акбар сөзүн айтып токтотуу. Кыямда турасыз. Зам Сүрөнү окуп бүттүңүз. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Айтып бүткөндөн кийин токтоп туруп, ахад деп эле жүрүп калбайсыз да, токтоп эле. Ахад дедиңизби? Бир аз токтодуңузбу? Анан кеттиңиз. Зам Сүрөнү акыркы аягын токтогондон кийин баш сеждеге карап жөнөйт да. Мына ушурда караңыздар. Кыймыл аракет менен тил бирдей баштайт мында дагы. Аллаху акбар. Кол барып рүкүдө тизеге тиет го. Ошондо бар деп токтойсуз. Турганда дагы Самиаллаху лиман хамида. Жолда айтасыз. Туруп да көрсөтүп берейин. Ушул маселе өтө көп жерде туура эмес айтат. Имамдар мындай кылат да. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Рүкүгө барып Аллаху акбар дейт. Самиаллаху лиман хамида. Микрофонго айтыш керек болуп атат да. Намазды ката кылып атат. Бу тургандан кийинки Раббана лакал хамд дегендин урду. Анан кетти. Бул кетип атканда, айтыла турганда айткан жок. Барып сеждеге барып коёрда Аллаху акбар дейт. Анан сеждеден өдөгө турганга чейин чыкпай турат дагы, турганда Аллаху акбар деп коет. Ушу туура эмес. Бир айтыла турган зикирди өз ордунда айтпай, башканын ордунда айтуу макрух. Караңыздар. Мунун акыркы сүрөнү бүткөндөн кийин Аллаху акбар. Самиаллаху лиман хамида. Жолда айтыш керек. Башталышы дагы, бүтүшү дагы бүтү. Аллаху акбар. Сеждеге бар башын тийди деп эсептеңиз. Аллаху акбар. Ушул такбират, интикалат бир абалдан экинчи абалга өткөндөгү айтыла турган такбирлердин жолу ушундай. Жакшылап угуңуздар. Кененирээк айтканда, дене рүкүгө жыгылуу үчүн кыймылга келе баштаганда тил дагы Аллаху деген сөздүн а тамгасын баштайт. Жыгыла баштаганда а деген Аллаху акбар. Качан дене кыймылы рүкүгө барып токтогондо тил дагы акбар деп р тамгасы менен токтойт. Мына ушунчалык деңгээлде жазган. Кыскача айтканда, такбирлерди кыямда туруп же рүкүгө барып айтпайт. Жана мен кылгандай. Рүкү менен кыямдын ортосунда кылат. Маани бере турган нерсе рүкүгө жыгылып, анан такбир айтуу сүннөткө каршы жана макрух. Рүкүгө барып туруп Аллаху акбар деп айтуу. Биринчиден өз ордунда айтылбагандыктан, экинчиден рүкүдө айтылчу тасбих бар го, неде? Yok, rüküdөгү Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim'nin ordunda айтылгандыгы үчүн. Takbiri intiqalilерди канчалык үн менен айтуу керек. Маселе, takbirlerdi канчалык зарыл болсо, ошончолук үн менен айтуу керек. Эми кичине гана бөлмө. 3 адам намаз окутасыз. Аллаху акбар десеңиз, жаныңыздагылар угат да. Анан каттуу айтсаңыз, башка бөлмөлөр же тиякта бала уктап аткан болсо ойго түбөгүдөй эмес. Канчалык үнүңүз зарыл болсо ошончолук. Көп адам болсо, ошол эң акыркы саптагылар Аллаху акбар дегениңизди укканчалык деңгээлде үн чыгарыш керек. Кома жана жалса тууралуу. Кома деген рүкүдөн турганда тик туруу, Раббана лакал хамд деп айтабыз го. Ошол турууну айтат. Жалса деп эки сежденин ортосунда отурууну айтат. Биздин суроо болуптур бир муфтиге. Биздин имам рүкүдөн турганда белин түздөбөй туруп эле саждага жыгылып кетет. Самиаллаху лиман хамидан айтып, ага кошуп Аллаху акбарды айтып, ортосунда токтоо, бир аз тик туруу деген нерсе жок.
Ошондой эле биринчи саждадан толуктура элек да экинчи саждага кетет. Картаңдар эмес, жаштар дагы үлгүрбөй калабыз. Бул туурабы дейт. Жооп, мынчалык тез окуу туура эмес. Намаз макрух болуп калат. Кээ бир алымдардын айтымында кайрадан окуу зарыл болуп калат. Кома менен жалсаны итминан менен, шашылбастан окуу зарыл. Рүкүдөн турдуңузбу? Белиңиз тик турсун. Баягы желбиреген кийим кийип алсаңыз, ошо кийимдердин эмеси баягы кыймылы да токтогонго чейин. Анан кайрадан сеждеге бардыңыз. Сеждеден Аллаху акбар деп отурасыз го. Ошондодан отуруп, колду кадимкиде аттахияттагыдай коюп, бел түз болуп, жалсан аткарып атасыз. Анан кийинки сеждеге кетесиз. Мындай эмес. Мындай туруп эле кайра эмес. Рүкүгө дагы сеждеге дагы мындайсыз. Рүкүгөдө турдуңуз, анан кеттиңиз. Имамга айрыкча Раббана лакал хамду аркадагылар айтыш керек. Аллаху акбар, рүкүдөн турдуңуз, сеждеден. Экөөнүн ортосунда бир аз вакыт, анан кайра кетесиз. Имамдын үнүн оңдоп алуу үчүн жөтөлүүсү. Дей берет го имамдар. Карылар таравиде айрыкча Рамазандын күнүдө чаңкайттагын суук сууду ичет, муздак сууду, анан жөтөлөт. Мен дагы аз тамагым болуп турат. Мына ушундай учурда имам жөтөлгөнгө болобу? Суроо. Фарз намазда имам өзүрсүз эле тамагы кургап кеткендиктен же какырык келе бергендиктен 3 жолудан көбүрөөк жөтөлсө, намаз бузулабы? Жооп. Дүррүл Мухтар китебинде ибаратка таянсак, үндү кооздоо, хусни соут деп коет. Кооздоо үчүн жөтөлгөндө намаз бузулбайт. 3 жолу болсо да, же андан аз болсо да намаз бузулбайт. Фатавай Дарул Улумда. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin деп барат эле болуп калса, какыр кеп калса, оңдоп алуу менен 3 жолу болуп кетсе да намаз бузулбайт. Атайлап жөтөлүп аткан жок. Ушул кыраатты аткаруу аракетинде кичине үндү кооз чыгаруу үчүн жөтөлүп атат. Караңыздар. Имамга лукма берүүнүн жолу. Имам үнүн чыгарып Куран окуп атканда бир жерге келип такалып таппай калды. Артагылар фасалли раббика ванхар деп ошо келген жерин таппай калган жерде эскертип коюшет да. Анан имам угуп турар экен, ошону оңдоп кетиш керек. Ошо лукма берүү деп коет. Негизи лукма деп бир адамдын оозуна кашык менен тамак берсең, ошо лукма деп коет. Бир жутумду айтат да, бир урттам суу. Ал эми имамдын оозуна аятты айтып эскертип коюуду дагы лукма деп коет. Ушунун жолу кандай? Кантип бериш керек лукманы? Имам зам сүрөөгө жарагандай деңгээлде кыраат кылгандан кийин такалып же таппай калса, рүкүгө жыгыла берген оң. Караңыздар. Фатиха сүрөсүн окуду. Зам сүрөөгө 3 аят же узун аят бизде жетишет да. Аятал Курси мисалы үчүн. Анан имам Табаракаллазини баштап калды. 4 аят, 5 аят окуду. Зам сүрөөгө жарагандай окуп койду. Анан такалып калды. Анан артынан бирөө жарым баягы лукма береб экен деп күтпөстөн эле, демек 3 аяттан көп окуду, 6 аят окуп койду, зам сүрөөгө жарайт. Дароо рүкүгө кете бериш керек. Мисалы үчүн Багымдатта узун окуш керек. Ал Ясинди баштап алды. Бирок 6-7 аяттан кийин такалып калды. Сөзсүз эле узун окуш керек эмес. Ошол аркада бирөө лукма бере албасачы, тура бере ошентип. Ал намазга рүкүгө кетип, ошол аракетти бүтүрө бериш керек. Эң оңой жолу ушул. Караңыздар. Эгер анчалык деңгээлде окуй электе такалып калсачы, Кул Аллаху ахад, Аллаху самад таппай калды. Бир аят окуду, же 2 аят окуду, 3 аят окуй элек жарагыдай таппай калды. Караңыздар. Башка бир жатка билген сүрөнү окуй баштоо керек. Имам такалып калган аятты кайра-кайра окуй берсе макрух болот. Кул Аллаху ахад, Кул Аллаху ахад деп айта берсе, кайра-кайра не болуп калат? Макрух болуп калат. Ушундайдан не кылыш керек? Кул Аллаху ахадты токтотуш керек дагы, таббат яданы башта бере бериш керек. Кийинки сүрөнү. Же Кул аузу бабыл фалакты. Билген сүрөнүчү. Албетте акырда сажда сакып коет. Бирок токтогон жерде кайталап тура берүү, аркада эч ким айтпаса, бул жерден өтүш керек да бул жерден. Бул
такалып калган жерден кантип болсо да өтүш керек. Ошо өтүүнүн жолун айтып атат. Кул фаллаху ахад дегенде токтоду, анан таппай жатат, ойлонуп атат, арттан эч ким айтпай жатат, кайра кайталаса дагы айта албайт эч ким, аркада дагы кул фаллаху ахадты билбегендер бар экен да. Эмне кылыш керек? Ал сүрөнү токтотуш керек, башка сүрөнү башташ керек. Муктадилер, артта турган адамдар, лукма берүүгө шашылбай, кичине күтүү керек. Мүмкүн имам рүкүгө жыгыла калат, же аятты эстеп туурулап кетет. Мисалга кээ бир каарылар бар. Куранды аябай берилип окугандыктан бир аятты окуп дозок жөнүндө. Үчүн ыйла бериши мүмкүн. Же болбосо 5 жөнүндө айтып ыйла бериши мүмкүн. Же ойго батып бир аз токтолуп калышы мүмкүн да. Анан сиз аркада даяр турасыз. Токтолгон жерден эле кийинки аятты айтып атасыз. Аз айтпасаңыз да билет ал. Ал кандайдыр бир себептен токтолуп атат аяттардын ортосундачы. Арттагылар шашпай туруш керек. Ал чындап эле таппай такалып атабы же жөн эле токтолуу болду бул жерде. Көрдүңүзбү? Кичине эле кармалган жерден шашылыш түрдө лукма берүү муктадилерге макрух болот. Сиз баягы эстетип коем дегениңиз менен макрух амал кылып коюшуңуз мүмкүн. Эми кандай болот? Ал эми качан имам такалган бойдон рүкүгө да жыгылбаса, башка сүрөнү да окуп кетпесе, анан барып лукма берүү керек. Анан барып эскертүү керек. Мындай учурда имамдын 3 же андан аз аят окуганына карабастан эскертип лукма берүү болот. Сажда саф кылуу кылбоо өз темасындагы маселе. Ошондо имам таптагыр рүкүгө да кетпей койду, башка сүрөнү да баштабай койду. Ошол аятты эле кайталап атат. Демек сиз түшүндүңүз, бул кайталай берсе макрух болот. Мен дароо эскерте койсом мага да макрух болот эле. Ошондуктан эми бул жерде лукма берүүдүн мезгили келди. Аллаху самад деп үнүңүздү чыгарып айтып коесуз. Ошол сиздин эскерткениңиз болот. Аллаху самад деп анан өтүп кетет. Лукма берүүдө канча маселе бар. Имам кыраат кылып жатып, сажда аятын унутуп таппай калды. Бир муктади ошол сажда аятты окуп лукма берди. Өтө кызык маселе. Имамдын эсине келген соң, ал дагы ошол сажда аятты окуп, намаздын ичинде сажда кылды. Эми ушул бир сажданын кылынышы 2 жолу окулган сажда аяты үчүн жетишет. Муктади окуган сажда аяты үчүн 2-нчи жолу сажда кылуунун кажети жок. Имам Икра сүрөсүн окуп атып, акырында сажда аят бар да. Ошого барып таппай туруп калды. Анан артта бирөө ошол сажда аятты окуду. Жамааттын баары андан бир жолу сажда аятты укту. Анан имам эсиге келген соң, имам 2-нчи жолу кайталап ошол сажда аятты окуду. Анан рүкүгө барды, же дароо сажда кылды ошол жерден. Эми ошол бир жолу сажда кылуу муктадидин эскертүү үчүн окуган сажда аяты үчүн, имам эскерип кайрадан окуган үчүн 2 жолу окулуп атат да бул сүрөнүн ичинде. Ошон үчүн бир эле сажда жетишет. Бир эле сажда жетишет. Муктадидин окуган сажда аят үчүн дагы бир сажда кылуунун кажети жок. Фатавай Рахимия деген китепте ушундай маселе жазылыптыр. Кыйынчылык учурда кунуту назила окуу. Кыйынчылык учур деген согуш болуп кетсе, жол болсо жанагындай пандемияга окшоп адамдар кырылып катуу оору келсе, кургакчылык аябай катуу болуп, баардык нерсе кырыла баштаса, кунуту назила деген намаз болот. Намаз эмес, намаздын ичинде окулуучу дуа. Мына ушу тууралуу биздин мазхабта кандай маселе каралган? Ханафи мазхабында кунуту назила окуу жайыз. Ачыгыраак айтканда, качан мусулмандарга катуу кыйынчылык келсе, мисалы душмандын кол салуусу, ошондой учурда багымдат намазынын 2-нчи рекетинде рүкүдөн турган соң имам кунуту назила окуйт. Алдын ала эскертет, урматтуу туугандар, кыйынчылык келди, каатчылык келди, душман кол салды. Азыр багымдат намазыны 2-нчи рекетинде рүкүдөн турган соң кунуту назила окуйбуз. Имам нени окуп атат, кандай намазды окуп атат деп адашып кетпеңиздер. Ушундай бир амал бар, кунуту назила окуу деген. Деп эскертет дагы. Анан 2-нчи рекетте рүкүдөн тургандан кийин, рүкүдөн турганда кол мындай турат да, туурабы? Саждага кетерге даяр. Мына ушундай рүкүдөн турганда туруп алып окуйт.
колду байлабастан же дуа кылгандагыдай көтөрбөстөн эки жака бош таштап коюп окуйт. Бирок назила окууну дайыма адат кылып албастан кээде окуу мустахаб. Кээде окуу мустахаб. Күнүң эле окуй бербейт. Bir жолу эки жолу окуп койсо, ошол мустахаб. Имам кунуту назиланы окуганда ар бир токтолгон жеринен муктадилер ичинен амин, амин деп турушат. Ичинен, биздин мазхабта ичинен айтат да, амин, амин деп турушат. Тургандары жакшы. Фатавай Рахимия, Раддул Мухтар, Шами деген фатва китептерде ушундай маселе айтылыптыр. Сутра маселеси. Намаз окуган адам алды жагына бир нерсени тургузуп же коюп алса, ал сутра тосмо болот. Аны коюунун максаты мен ушул жерге сажда кылам, мына жерге. Анын ар жагынан өткөнгө уруксат деген ойду билдирүү. Ошондо сутранын ар жагынан өткөн киши күнөөкөр болбойт. Түшүнүктүбү? Намаз мешиттерде болот го. Бакалашка жарабайт. Себеби мына бир зира деп коет, мына эмеден кыска да. Мына ушул чыканакка чейин кол көтөрсөңүз, мына ушунан узун нерсе болуш керек. Сөмөйдөй болсо дагы мына жогон болуш керек, узундугу ушунчалык. Сутрага жыгач, баштык, идиш жана башка нерселер койгонго болот. Албетте ошол нерселерде бир жаныбардын сөлөкөтү же анда жаныбардын сүрөтү болуш керек. Алдыга койгон нерсе. Сутранын узундугу бир чыканактан узун, жоондугу бир сөмөйдөн жоон болуш керек. Жамаат менен намаз окуганда имамдын алдына коюлган сутра баарына жетиштүү болот. Мындай учурда ортодо бирөөнүн дарасы сынса, саптарды алдынан басканга уруксат, себеби имамдын алдында сутра же дубал бар. Талаада урду адамдар мындай тияк бияка баскан жерлерде намаз окулганда астына бир нерсе коюп коет. Эми ошонун ар жагынан өткөн адам күнөөкөр болбойт. Анан жамаат анан бирөөнүн нерсе болду, дарасы сынып калды. Эми ошол адамдар окуп аткан адамдардын астынан басса болот. Себеби имамдын алдында сутра бар. Сутра ачык жайда же талаада окула турган намазга гана зарыл. Мечит жана алдынан өтүүгө мүмкүн болбогон жерде сутранын зарылчылыгы жок. Мына жерде турса имам, астында ансыз деле дуал михраб бар, сутра коюунун зарылчылыгы жок. Ал эми талаада окуганда, көчөдө окуганда бир нерсе коюп койсо, адамдар баягы намаз окуп аткан өтпөй туралы деп токтолбостон өтө берет ошонун арына. Бир маселе эсиме келип кетти. Намаз качан бүтөт? Салам бергенде бүтөт да. Ошо салам бергендин дагы кайсы учурунда намаздан чыкты болуп эсептелет? Караңыздар. Эки жака салам берүү, ошонун дагы биринчи жака салам берүүнүн ассалам деген сөздү айтуу менен намаздан чыгат адам. Ассаламу алейкум дейт элек. Ассаламу намаздан чыкты. Алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бул маселе эмне үчүн айтылат? Демек, бир жака салам бергенден кийин намаздан чыгып калды да. Ушул убакытта адам чуркап өтүп кетсе, бияка салам бергиче, ошол адам күнөөкөр болобу деген маселеден келип чыгат да. Намаздан чыккандан кийин өткөн үчүн күнөөкөр болбойт. Сутра маселесинде ушул айтылыш керек. Караңыздар. Такбири тахрима менен баштадык, намазды ичинде Аллаху акбар дегенден кийин, эми бул адам 2 рекет болсун, 4 рекет болсун, ушул намаздын ичинде сүйлөөгө, жегенге, ичкенге, бир жака басып кеткенге, уктаганга, намаздын сыртындагы нерселерге өзгө тыюу салды. Ат-тахиятты окуп, салаватты окуп, дуаны окуп, эми ушул намаздан кандайдыр бир ошол тыюу салынган нерселерди аткарып, нарушение кылып, намаздан чыгыш керек. Же жеп ийиш керек, же ичип ийиш керек, же сүйлөп ийиш керек, же бир жака басып кетиш керек, же уктап калыш керек, же дарасын сындырыш керек. Эми Алла Таала намаздан чыгуу үчүн ар бир адам аткара турган эшик ачып берди, сүйлөп чык намаздан. Сөз менен чык. Намазды жанагы тыюу салынган нерселердин бирөөсүн аткарып, сүйлөө. Ассалам деген сөздү айт. Адамдар үчүн айтылган эң жакшы сөз эмне? Салам. Периштелер үчүн айткан эң жакшы сөз эмне? Салам.
Демек биз намаздан чыгуу үчүн жана тахрима өзүбүздүн үстүбүздү арам кылып аткан нерселердин ичинен ассалам деген сөздү айтуу менен намаздан чыгат экенбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бул махлуктарга кайрылуу Аллах менен байланыш бүттү. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Көрдүңүзбү? Алла Таала кандай жеңил кылып койгон намаздан чыгууну эшигин. Ушундай эле маселе бар ажылыкта. Ажылыкка барганда ихрам байлайт, Ихрам байлаганда бир өзүнүн чеги бар, Медина Меккеге кирерде. Ошол жерге барганда гусул аласыз, дарат аласыз, 2 рекет намаз окуйсуз. Анан Аллаху акбар, баягы 2 ак чөпүрөктү кийесиз астыңызга үстүңүзгө. Анан кийин мен ажыл кылууга, умра кылууга ниет кылдым. Аллаху акбар деп туруп, лаббайканы айта баштайсыз. Карагыз. Мына ушул ихрам байладым дегенде ушул такбире тахрима өзүнүн үстүндө кээ-бир нерселерди тыюу салуу дегенде эле ихрам деген дагы ушул бабы ифалдан келет. Эми мен ихрам кийгенден кийин мына ажыга барып аж кылганга чейин кээ-бир нерселерди өзүмө тыюу салдым деген маани. Эми аңчылык кылбайм, атыр иштетпейм, самын иштетпейм, барып тигилген кийим кийбейм деген сыяктуу тыюу салынган нерселер бар да. Эми ошол ихрамды чач албайм, тырнак албайм деген ниет да. Анан кийин барып таваф кылып, Сафа Марвага чуркап, анан курбандык союп, анан ошол ихрамды чечүү керек эми. Ихрамды чечүү керек. Эми чечкенде ошол тыюу салынган нерселердин кайсы бирин аткарып турар экен чыгыш керек да. Же аңчылык кылыш керек. Канча ажы аңчылыкка эчтеке таппай калат, кырып салат бар жокту. Же чачын алыш керек, же тырмак алыш керек, же атыр сүйкөнүш керек. Ушулардын ичинен эң жеңили эмне экен? Чач алуу. Алла Таала эми ихрамдан чыгууңар үчүн тыюу салынган нерселердин бирөөсүн аткаргыла, чачыңарды агыла деди. Эркектер чачын кырып алат, же бар жогун тегиз кылып кыскартып алат. Аялдар чачын учунан эле кыркып коет. Ар ким аткара турган нерсе. Атыр сүйкөнгүлө десе дагы кээ бир адамдар атыр таппай калышы мүмкүн. Алла Таала ушул ихрамдан чыгуунун дагы жеңил жолу чач алдырууну эме кылып койду. Мына ушундай маселелер. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Bi rahmatika ya arhamar